Саламатсыздарбы? Не жаңылык долбоорунун жаңы сезону. Мыкты жаңылыктарды биринчилерден болуп биз менен көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү студияда Бектур Усенов. Туп-туура, бүгүнкү студияда Бектур Усенов. Бектур мырза, эфирдин этикасын сактасаңыз, 6 миллиондон ашык телекөрүүчү көрөт. 6 миллиондон ашык? Ооба. Анда Subaru Impreza сатылат 2003 жылкы состояние ляля, не биты, не крашены 0,790. Кечиресиз Айзада. Биз кыскача жаңылыктарга өтөбүз. Шамалды сайда капустадан эмес, дарбыздан кичинекей бала табылды. Кожомкул Баатырдын неберелери Photoshop колдонгонду үйрөнүштү. Ырчы Нурлан Насип Instagram баракчасына биринчи жолу костюму жок сүрөт киргизди. Бойдок мырзалар үй бүлөлүк жашоого даярданууда. Сүйүнчү, ырчы Анжелика Кайратованын Instagramдагы фан баракчалары миллионго жетти. Байлардын балдары үчүн жаңы армия ачылды. Эми серьезный жаңылыктарга өтөбүз. Бектур мырза, адабий тилде нукура так сүйлөшүбүз керек. Абсолютно согласен с вами. Күндүн маанилүү жаңылыктарына өтөлү. Борбор калабызда жайгашкан жаңы конуштардын биринде коңшулар жаңы келген келинге нааразычылык билдирип жаткан учуру. Эмне себептен, кантип кезектеги сюжеттен биргеликте баамдап көрөлү. Подробности далее. Кошуна Алтынбек ошонун баласы Нурик үйлөнгөн да, келин алган деп кой. Бери башкача келин алып тур деп кой. Таң атпай 5те туруп. Эшин алып шыпырып, плюс мен кошунасымын бизди үйдү шыпырып, биз аялыма көз шоке деп кой, шоке. Эмнеге шыпырып атасың бизди эшин алды десеге, эчтеге сүйлөйт. Унчукпай кетип калат. Эмне болмок эле эми. Калыңын көп берип алып турмун. Досторум баары аз эле бериптир, сурап чыктым мына. Мен эле келе содай болуп толтура бердим. 300 миң калың бериптир, 300 миң. Эми иштейт да. Карагыла өзүңөр. Темурлан 40 миң берди калыңына. Эсентур 50 миң берди. Биздин арабызда эң бай Султан 100 миң берип атат таластыкчы. Эми иштесин, мен эле келе содай болуп эле, билтейтип эле калыңын берип эле. Актасын да акчаны мен. Бекер эле акча берип турмун. Акташ керек. Туура кылат, иштеш керек. Негизичи калыңдычы, келиндин иштегенине жараша бериш керек экен да. Мен чынын айтайын, түпүдетип алып турмун. Арги мен кеңешсем болмок экен. Ошо бизде дагы бир курс чыгарса болмок, атайын келиндердинчи момча болот депчи. Ошо Зарыловдор бар го, Нурсултандын баласы. Эчтеке коко тыйын берген жок, эчтеке көргөн жок. Зато жашап атат нормальный. Бала, апаң не чай коёт келин турганда? Эй, акырын тургулачы, эмне болуп атасыңар? Сериал көрө албайт да мынакта. Негизи ушу келиндин калыңын нормальный берип коюш керек болчу да башында элечи. Ооба, мен балам кыйналып кетти, арыктап да кетти байкушум. Баарын сен баштабадың, мен калыңы жок эле келдим, эчтеке болбойт деп атып. Мен. Чын эле айтсамчы, төлөп эле салмакмын. Нерке аябай тийди. Озуңду жап дедим. Көп сүйлөбөй дешти, журчу. Ошондо Айзада, эгерде сиз күйөөгө тип калсаңыз, калыңыңыз канча болот? Эми Бектур мырза, мен өстүргөн ата энем бар дегенде. Атама, эне сүттү, чоң апама. Короче, 200 миң турбайбы, Эми бизде Таласта... Таластабы? 300 миң. Ошондой десе болот. Так, 300 миң болсо. Мына, анда мага ровно 299 миң жетпейт экен. Сиз эмне кыласыз 299 миңди, өзүңүз 99 болсоңуз? Биз болсо программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Өттүкчүлөр негизи сөгүнгөн калып келет дешет. Бирок биз не жаңылык долбоору сөгүнбөгөн сылык өтүкчүнү таптык. Ал кайсыл жакта, кандай мырза, биргеликте көрөлү. Ошондо 200 миң болуп калабы? Көрөбүз. Көбүнчө адамдын оюнча сапожниктер аябай көп сөгүнөт. Азыр биз сапожниктин өзүнөн сурайбыз. Саңыз байке, сапожниктер көп сөгүнөт деп аткан чынбы? Ай, койчу. Ушул бирөө слух айтса эле болду да силергечи, журналисттергечи. Сапожниктер сөгүнөт десе эле сапожниктер ушундай жаман, Негизи биз сапожниктер интеллигенциянын каймагыбыз. Кыргыздарда бар адабият, сапожниктерде бар эмне? Маданият. Ай, мындай кылалычы. Bir saat murun bir soğun bir kişi geldi ama kaçay. Mu ötügün taşladı. Bunu жасайын да берейин. Клиент всегда прав дегенде. Sen sorağın bitti, cevap verdin mi? О, бүттүк, рахмат бек. Давай.
Өзүңүздөр көргөндөй эле сапожниктер сөгүнбөйт. Буга чейин айтылган сөздөрдүн баары жалган. Марат Мухамбетимин не жаңылык? Vay! Oğlum! Ay da... Ne жаңылык жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын Колбасаны барын жеп салдыңар ғой. Тойбос силерге көңүлдүү көрүү каалайт. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Борбор калабыз Бишкек шаарында өзгөчө аталыштагы ресторан ачылыптыр. Ал жака тарбиясы жок, коомго залыкасын тийгизген инсандар барышат экен. Ошондо эмне мырыктар барат экенби? Бектур мырза, бул сөздү эфирден айтканга болбойт. Кайсы сөздү? Мырык деген сөздүбү? Ооба. Эмне үчүн мырык деген сөздү эфирден айтса болбойт? Эфирдин этикасына туура келбейт. Анда кечирип коңуз Айзада, мен экинчи мырык деп такыр айтпайм. Эгерде мен дагы бир жолу мырык деп айтсам, анда өзүң мырык. Эфир жүрүп жатат. Сөздү кабарчыбыз Эрмек Ташиевке беребиз. Мырыктар жөнүндө репортаж көрөбүз. Жаңы ачылган ресторан жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин ресторан шаардагы эң популярдуу жерлердин катарына кирет. Биздин жумушубузду сүйүп, жактырган кардарлар абдан эле көбөйө баштады. Биздин ресторанга конкурент боло алам деген ишканалар акырындан өздөрүнүн жумуштарын токтотуп, бизнестерин жаба башташты. Мунун өзүнүн да себептери бар. Ар бир элитный ресторандай болуп эле конокторубузду сүйүнүчтүү өзгөчө белектерибиз менен жана сюрприздерибиз менен күтүп алабыз. Ар бир коногубузду сыйлап, семечкаларды бекер беребиз. Семечка чаккан кандай адамга жакпайт экен. Сизге да жакса керек. Дагы бир өзгөчө жери биздин тамактарыбыз ар дайым даамдуу жана менюбуз абдан түшүнүктүү түзүлгөн. Мисалы, бизде курсагы ачкан адамдар үчүн питание аттуу меню бар. Ал эми абдан ачка болуп келгендер үчүн жесткий питание дегенде тамактарыбыз бар. Анан албетте сушняктар. Анан дагы бизге көрүнгөн адамдар келе бербейт. Биздин ресторан көчөнүн элитный балдары үчүн гана ачылган. Биздин өтө тажрыйбалуу жумушчу охраннигибиз ар кандай адамдарды киргизе бербейт. Анткени биздин ресторан элитный адамдар үчүн. Спасибо большое, я все. Аябай элитный ресторан, брат, бул жакчы. Удобный десең, оны отурганга, доске, обслуживание вообще душевый, брат, а? Сом-пом жетпей калып турган болсо мындай. Карсыга жаздырып койсоң болот да, доске. Просто бир минусу бар да, брат, мындай. Мырыктар көп келет да, мындай. Мырыктар, мамбеттер келбей эле койсо болмок да, не дейсиң? Кандай эмне дейсиң? Эмне дейсиң? Кандай эмне дейсиң? Жүр. Каш, жүрсөң, турчу да. Жакшы ресторан ачуу үчүн Италия кухнясын алып келүүнүн кереги жок. Эң негизгиси бул ресторанды сүйгөн кардарлар келсе болду. Сиздер менен Эрмек Ташиев болду. Не жаңылык? Эхей, иним, Кыргыз армиясына азыр кошул. Анткени биздин Кыргыз армиясында эң заманбап прическалар. Сен жоокерлердин катарына азыр катталсаң, сен ынтымактуу коллективге кошуласың. Заманбап бут кийимдер, эртең мененки фитнес, ден соолуктун туу чокусу. Армиядагы старшинадан эң күлкүлүү анекдоттор. Кыргыз армиясы дүйнөдөгү эң мыкты жер. Эгерде сен бизге келбесең, биз сага барабыз. Кыргыз армиясы. Не жаңылык долбоору эфирде өз берүүлөрүн улантмакчы. Борбор калабызда милиция кызматкерлери 4 жылдан бери. Айзада. Мо жаңылыкты мен айтайынчы, постоянно элесин айтып бересиңби? Айтыңыз, ушунчалык айткыңыз келип атса, айтыңыз. Айтам. Бишкек шаарында Борбор калабызда милиция 4 жылдан бери бир преступниктин кыргызчасы кандай эле?
Толугураак маалыматты Айзада Жамгыршиева айтып берет сиздерге. Сиз айтам деп атпадыңыз беле? Пожалуйста. Борбор калабызда милиция кызматкерлери 4 жылдан бери бир кылмышкерди кармоо үчүн операция жасап жаткан учуру. Бүгүнкү күндө операциядан кызуу материалды кабарчыбыз сиздерге сунуштасын. Кийинки репортаждан көрөбүз. Биз Асаны чекөбүз. 4 жылдан бери бул преступниктерди кармай албай жүрөбүз. Бирок информация боюнча булар ушул үйдү грабить эткен. Туурабы Асан? 4 жыл күттүк. Бүгүн ушул задержанияга биз лично даярдандык. Сен билбейсиң да кандай даярдангандыбызды. Күнүгө келип карап, байлап, мынтип карап, тентип карап көрөчү. Канча жыл даярдандык? 4 жылдан. 4 жылдан бул акмактар, бул кылмышкерлер уже 8 үйдө ограбление кылышты. 8 үй элестетип атасың. Үйүнөн пол нерселер чыгарып кетет. Диван, телевизор, холодильник. Сен уксаң мен укпайсыңбы? Не укпай атасың? Бүт баарын чыгарып кетсе. Көп нерсени билет. Ооба. Биздин чоң шеф айт. Ошо билгенчи званиясы чоң менен. Профессионалдар барсың бул задержание. Биз профессионалбыз. Биз Асан чекөбүз, иши академияда жүргөндө мындан дагы өткөн кылмышкерлерди кармачыкпыз. Анткени биз профессионал. Кармайбыз, камайбыз, баарын кылабыз. Кармасак звания көтөрүлөт, айтып койсуң. Кудай буйруса. Бүгүн нормальный күн болот да. Бүгүн кармаса, Отметим. Я старший, бул младший. Звания сразу көтөрөт. Сразу. Анткени биздин шеф сөзүнө турган киши. Милиция кызматкерлери сөзүнө турган кишилер. Чоң жумушту аткарабыз. Ооба. Кечте келебиз, ушул жерге келип карайбыз үйдү. Информацияны карайбыз. Тигинтик, мынтик, күнүгө элестетсең. Күнүгө. Биз Кыргызстандын келечегин ойлоп коргоп жүрөбүз. Ар бирин коргойбуз. Ар бир үй, ар бир. Кыргыздар Кыргызстанда ушундай милиционерлер турганда эч нерседен коркпой эле койсун. Я отвечаю лично. Бүгүн кармайбыз, камайбыз. Турабыз. До конца. Биз до конца аткарабыз, любой ишти до конца жоготобуз. Любой. Кызматкерлер биз мына профессионалы. Айы кызматкерди, же парламенттерди, же болбосо үйдө калган жумушсуз бул шериги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элим. Ата! Леон. Ажырай албаган бут кийим. Чарли Чаплин, Михаил Боярский, Кунг Лау, Зорро, ошонун баарын эмне бириктирет дейсиз Айзада? Бектур мырза, сиз сурап жаткандан кийин демек билесиз да, мен билбейт экенмин. Мен дагы билбейм, кийинки репортаж Курал Чокоев жөнүндө. О, саламатсызбы? Сиз Курал Чокоевсизби? Да, это же. Сиз каяка чуркап баратасыз? Эме, Таласка. 47-той, как раз 5 бармакка жетишип калыш керек болду. Сиздин 5 минут убактыңыз барбы бизге интервью бергенге? Ооба, только 5 минут, да? Элдер айтат да, сиз шляпаны аябай жакшы көрөсүз депчи. Ошол чынбы? Ооба. Эң биринчи шляпаны канча жашыңызда кийдиңиз эле? Эми ал... Мына ошондон кийин шляпа акча алып келерин түшүндүм. Чын элеби, шляпа сизге акча алып келеби? Ооба, акча алып келет. Тура түшүнгүлө, мен шашып атам, Давай. Сиздер менен Эрмек Ташиев болду. Не жаңылык? Эфирде не жаңылык долбоору программабызды улантабыз. Борбор калабыз Бишкек шаарында жашаган ар бир жаран экинчи күнү бизнес ачууну кыялданат эмеспи? Баарыбызга белгилүү болгондой, 6К аталышындагы сел-саяк өзүнүн бизнесин ачууну чечиптир. Кененирээк биздин кабарчыбыздан. Ошондо жанакы бомж жөнүндө айтып атасыз да, Бектур, биз эфирдин этикасын сактайбыз деп сүйлөшпөдүк беле? Жок, этикалык мырк жөнүндө болчу да. Мен бомж деп атпаймынбы? Эми бомж мырк эмес го? Бектур мырза, мен сизге түшүнүктүү сөз менен айтып атам. Түшүнүп атам, бирок мейли жанакы бомж жөнүндө репортаж көрөбүз. Байке, ассаламу алейкум. Салам алышке. Байке, бул бизнес идеясына кантип келди? Мен өзү көптөн бери 10 сом сурап жүрөм да. Адамдар өрбөй
прибылла келбей калды. Ошентип бизнес ачам деп чечтим. Алайлам айткандай, сен алууну, чтоб дотянуться к звездам. Ошентип мен батут ачам деп чечтим. Батут? Байке, батут кымбат го? Кымбат деле эмес, мондай эле ачып салса болот жөн. Байке, бул батут эмес да. Кандайча? Биринчиден секирсе болот. Жаш балаларга жагып атам. Анда чоң кишилер деле секирет. Макул. Бул бизнестин өзгөчөлүгү барбы? Ооба. Биринчиден арзан, экинчиден названиясы бар. Названиясы кандай? Батут №1. Эмнеге? Анткени эң мыкты бизнестердин баары названиясы ушундай экен да. Супер Хашан №1, Парикмахерская №1, Ломбард №1. Мен да алышпайм да. Баасы болчу канчалык арзан? Башкалардыкы 100 сом болсо, меники 10 сом эле да. Бул батуттарды өзүңүз сатып алдыңыз беле? Жок, таап алдым. Каяктан? Сыркадан. Каяктан? Сыркадан. Мусоркадан? Жок, коммерческий тайм. Бери келчи. Не? Бери келчи. Не болду? Сен көрүнгөндүн баарын өзүнчө бизнес кылып меники вообще, меники легальный. Кандай легальный? Мына документтерим бар да. Көрсөтчү документтериң. Мына лицензия. Даже печаты да бар. Сен немен жаш бала көрүп атасың? Бас давай отделение. Алып кет. Легальный. Таап алып. Марат Мухамбетимин, не жаңылык? Сиздердин назарыңыздарда ичпеген жезде. Ичпеген жезде тойдогу эттерди туура бөлүштүрөт. Ичпеген жезде коноктордун баарын ичирет дагы, өзү болсо такыр ичпейт. Кичинекей балдардын баарына акча берип ким кубантат? Туп-туура, бул ичпеген жезде. Дажычы ичпеген жезде тойдон кийин өзүнүн үйүнө барып уктайт. Ичпеген жезде эч качан аялына кол көтөрбөйт. Ичпеген жезде үй бүлөсүн тыштап Россияга кетип калбайт. Ичпеген жезде тойлордо аябай кыйын бийлейт. Ичпеген жезде менен сиздер такыр уят болбойсуңар. Ичпеген жезде бактылуу жашоо, бактылуу үй бүлө. Ичпеген жезде. Достор, биз бүгүн Тойбоз заводундабыз. Жана азыр сиздер менен бирге колбасанын кантип жасаларын баштан аяк көрмөкчүбүз. Бул жерде өңдүрүү процессин жакшыртуу жана өркүндөтүү үчүн эң мыкты инновациялык технологиялар колдонулат. Бул лаборатория экен. Айтмакчы, баардык жабдуулар санитардык жана техникалык нормаларга жооп берет. Жана дагы өндүрүш учурундагы тазалыкты сактоо үчүн баардык шарттар бар. Бул эт даярдоочу жер. Адал негиздерин каттуу талап кылган чыныгы эт. Мына ушундай жол менен эң дамдуу колбаса даяр болот. Тойбоз Кыргызстандагы адал колбаса азыктарын чыгарган биринчи орундагы өндүрүүчү. Виктор мырза, эфирден пайдаланып сизге бир суроом бар. Кулак сизде. Студент кезиңизде посвящение майрамын кандай майрамдагансыз? Эми биз түнкү клубка барганбыз. Анан эсимде жок. Бул суроону сиз эмне үчүн мага бердиңиз? Анткени жакынкы күндө гана Борбор калабызда университеттердин биринде посвящение майрамы ата-энелердин коштоосунда өтүптүр. Канчалык деңгээлде коопсуздук деңгээли сакталды, кандай өттү? Мына ушул репортаждан биргеликте көрсөк болот экен. Көрөбүз. Азыр биз Бишкектин түнкү клубунун биринин алдында турабыз. Бул жерде студенттердин посвящениясы өтүп жатат. Азыр болсо биз ата-энелердин комитетинин башчысынан интервью алабыз. Саламатсыз байке? Алейкум ассалам. Мен бул жерге ата-энелердин атынан тынчтыкты сактаганга келдим, студенттерди караганга. Мен төрагамын. Макул, посвящение кандай өтүп жатат? Посвящение жакшы, тынч, студенттер тынч жүрөт. Сок ичип атабыз. Ой, ичип атат сок студенттер. Биз ичкен жокпуз. Бул посвящение аябай сонун болуп атат. Высший уровня уюштуруптур. Молодцы. Еще бир да окчу ичкен жок, өзүм көзөмөлдөп атам. Клубка болсо студенттер билгизбей акыгүлдү өткүзгөн окуялар болду беле? Жок, алып кирген жок. Саламатсызбы, посвящение кантип өтүп жатат? Бар жакшы элеби? Эч ким ичпей элеби? Өзүбүздүн жаңылыктарыбызды улантабыз. Кыргызстанда алгачкы ирет үй бүлөлөр арасында рэп батл үчүн аянт ачылды. Кандай болду, канчалык деңгээлде өттү, биргеликте кийинки репортаждан ортоктош бололу. Не болду?
Ортоктош болобу, көрөлү, байкайлы. Сөгүн салдатпайм. Бул деген жаңы үй бүлөлүк рэп батл. Пошумим кылабыз. Бүгүнкү батлда батырашат, былчылдашат, бири-биринин канын ичишет. 15 жылдан бери бирге жашап келген үй бүлө. Сол жактагы МС тааныштырып кет. Менин атым Айгүл. Бул күндөн баштап сен чай куй. Таш. Оң жактагы МС өзүң тааныштырып кет. Менин атым Тургун. А сен көп сүйлөбөй, мага жүгүн. Мыкты. Бүгүнкү жеребьевка боюнча үйдүн башчысы баштайт. Эми эмне десем? Биздин үйдө эркек жок. Эркек давно эле шкафты оңдоп коймок. Досторуңдун баары бай. А мен күйөөмдүн озунда насыбай. Таш. Оң жактагы МС эмне деп жооп бересиң? Манты, лагман, курдак, ганфан. Күндө жасап берем дегенин обман. Бир жылда бир жолу ичем шорпо. А калган күндөрү постоянно жем ботко. Мыкты. Кыргыздын кыран жигити. Сол жактагы МС эмне деп жооп бересиң? Сенин эжелериң менин мемди жейт. Өзүнчө эле недостойная жена дейт. Бирок аны бетке айтканга күчү келбейт. Алардын оюна мен тебемин, скейт. Сөгүнбө дейм. Акырын. Постоянно уят кылат. Кой. Бул деген үй бүлөлүк рэп батл. Үй бүлөлүк, добр рэп батл, добр. Оң жактагы МС эмне деп жооп берет? Кой тура, суу ичип алайын. Эмнеге мен күн сайын ичем 100 грамм? Анткени сенин весиң 95 килограмм. Эми Туке мындайда. Үй бүлөсү жөнүндө тамашаласаң тамашалай бер. Салмагын тийишпей эле койсоң болмок да. Дагы жакшы канча жашта экен айтуу экен. 36 чыкты. Canım. Geç koç ben. Canım ne yapayım? Ne kapırım? Canım iPhone yapayım. iPhone. Bu batılda bugün ayalı jengdi antkeni güyüsü kabluk. Ben kabluk emas. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер Кыргызстандын аймагынан алынган актуалдуу жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эфирде эмне жаңылык долбоору болду? Айзада, айтсаңыз, бүгүн меники биринчи күн болду, анан кийин кандай алып бардың? Эми жакшы, бирок Ошо менен биздин чыгарылыш соңуна келди. Сиздер менен болуп кеткен Айзада Жамгырчиева жана Бектур Усенов сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Өртөрмөлөп жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн каргышына калып көз жашыңды төк. Майы кызмат кериби, же парламент кериби, же болбосо үйдө калган жумушсуз бул шериги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элим бир. Не жаңылык, жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын.